Бул иш элден жашыруу максатында совершенно секретно китебине киргизилген. Мен отту көрүп атам. Мен ысып чыктым. Эң алгачкы космоско учкан Юрий Гагарин жана Нил Армстронгду баарыбыз эле жакшы билсек керек. Алар алгачкылардан болуп космоско учушкан. Ал эми алар космоско учканга чейин ким учканын билесизби? Албетте жок. Себеби бул иш элден жашыруу максатында совершенно секретно китебине киргизип салышкан. Себеби бул иш ашыкка чыкканда анда эч ким космоско учкусу келбей калмак. Асманда жарылып кеткен белгисиз космонавт. Космос мейкиндигине чыгуу үчүн адистер жылдар бою көптөгөн эксперименттерди жүргүзүп, эсептөөлөрдү жүргүзүп келишет. Ал эсептөөдөн бир жаңылыштык кетсе, анда чоң коркунуч алып келет. Себеби биз жашап жаткан жердин катмарында эч нерсени өткөрбөгөн аба катмары бар. Ал аба катмарынан эч нерсе сыртка чыга албайт жана сырттан эч нерсе ичке кире албайт. Мына ошондуктан илимпоздор жана адистер бир нече жылдар бою убактысын мына ушул асманга учуучу тешикти табуу үчүн коротот. Асманга учуучу тешик демекчи космоско каалаган жерден учуп чыгып кетүү мүмкүн эмес. Атмосферада апогей жана перигей деген система бар. Ал система 365 күндө жылып кайра калыбына келип турат. Мына ушул учурда 1 секунда жаңылбай, кечикпей учуп чыгып кетүү керек. А эгерде үлгүрбөй калса, андан мындай кубулушту дагы 1 жыл күтүү керек болот. Мына ошентип эсептелип, жылдар бою изилденип бүткөн соң космоско аттануу башталат. Баары даяр болгон соң космонавт ракетага отургузулуп космоско аттанат. Жерден ийгиликтүү учуп кеткени менен асмандагы жерди коргоочу аба катмарына жеткенде ал аба катмарынын сүрүлүү күчүнө туруштук бере албай, учуучу кеме түтөп күйүп баштайт. Жарактан чыгып, күйө баштаган кеменин ичиндеги космонавт жердегилерге радио байланыш аркылуу байланышка чыгат. Жер, кеме бир нерсе болду окшойт. Мен отту көрүп турам. Кеменин терезесинен жалбырыттаган от көрүнүп атты. Жер, мен ысый баштадым. Кеме ысып кетти. Учак кеме жалбырыттап жарылайын деп аткандагы космонавттын жаздыруу үндөрү.